Салам балдар. Бүгүн болсо жаңы жомок. Кызыл топу. Токойдун четиндеги үйдө бир аял жашаптыр. Анын абдан боорукер жана шайыр кызы болуптур. Ал ар дайым кооз кызыл топу кийип жүргөндүктөн аны кызыл топу деп аташчу экен. Бир күнү апасы майтокоч бышырып кызыл топуга мындай дейт: «Кызым, бул майтокочту чоң энеңе жеткирип бер. Жол менен гана бас. Эч жакка бурулба. Токойдо ач каршкыр жашайт» дейт. Кызыл топу токойго кирип чоң энесине гүл терип алгысы келет. Аябай кызыгып кетип, апасынын сөзүн унутуп, кашкырдын алдына кандай келип калганын сезбей калат. Кашкыр кызды жемекчи болот. Кызыл топунун жанына келип: «Кайда баратасың, кызыл топу?» «Чоң энеме майтокоч алып баратам. Мен дагы сенин чоң энеңе баргым келип турат. Мен бул жол менен барайын, сен болсо тиги кыска жол менен бар» дейт дагы кашкыр өзү сызган бойдон эң кыска жол менен жөнөйт. Кашкыр чоң энеге жетип келип эшигин каккылайт. «Бул ким?» деп сурайт чоң эне. «Бул мен, кызыл топу, сизге майтокоч алып келдим» деп ички үнү менен жооп берет кашкыр. «Кызым, жипти тартсаң, эшик ачылат» деп чоң энеси эсин жыйганча эле кашкыр аны баса калып жутуп жиберет. Анан чоң энесинин кийимин кийип алып, анын төшөгүнө жатып алат. Ошол кезде кызыл топу да келип калат экен. Чоң эненин жанына отуруп алып сурайт: «Чоң эне, эмне үчүн сенин кулагың аябай чоң?» «Сени жакшыраак угуш үчүн, кызым» дейт бул кашкыр. «Чоң эне, эмне үчүн сенин көзүң мынча чоң?» «Сени жакшыраак көрүш үчүн». «Ай, мындай чоң тиштерди сага кереги эмне?» «Сени жеш үчүн» деп ырылдаган кашкыр кызыл топуну жутуп жиберет. Ушул маалда үйдүн жанынан мергенчи өтүп бара жаткан болот. Ызы чууну угуп калып, терезеден караса, төшөктөн курсагын чандайтып кашкырды көрүп калат. «Эми сен менден кутула албайсың» деп мергенчи аны атып салат. Мергенчи кашкырдын курсагын жарса, ичинен чоң эне менен кызыл топу тирүү бойдон чыга калышат. Баардыгы ыраазы болушат. Мергенчи кашкырдын тересин алып кетет. Чоң эне майтокоч тиет. Кызыл топу болсо эч качан караңгы токойго кирбейм деп чечет. Мына ушундай достор. Эмкиде башка жомок айтып берем. Сак саламатта калгыла балдар.